Айсулуу Тыныбекова Сербиянын Белград шаарында өтүп жаткан дүйнө биринчилигинде алтын медаль тагынып, 3-чү ирет дүйнө чемпиону болду. Беттеште Тыныбекова польшалык, молдавалык, украиналык жана германиялык балбандарды артта калтырып, финалга өткөн. Финалдык беттеште кыргыз балбаны япониялык Сакура Матоки менен күч сынашып, аны 4-1 эсебинде жеңип, алтын медальга татыды. Айсулуу Тыныбекова беттештен кийин билдирүү жасап, жалпы кыргызстандыктарга ыраазычылык билдирди. Азыр ичимде эмоциялар кайнап турган учуру. Мага ишенгендердин баарына рахмат. Бул жолу дагы оор болду. Бирок сиздердин чексиз колдооңуздар мага ар дайым алдыга умтулууга күч берип келет. Жеңиш биздин жалпы жетишкендигибиз жана аны сиздер менен бөлүшө алганыма сыймыктанам. Айпери жана Мээримге эртерээк жакшы болуп кетишин каалайм. Силер мыктысыңар. Ал эми грек-рим күрөшү боюнча курама командага ийгилик каалайм, деп Тыныбекова социалдык тармактагы баракчасына билдирүү калтырды. The medal stand at 62 kilos, and it is Айсулуу Тыныбекова, Kyrgyzstan, able to get back to the top. She has won her 4th world medal, and for the 3rd time, she is a world champion. And a matchup against the great Japanese wrestler, Sakura Motoki. Trailing entering into the 2nd period, Tыныбекова was able to get some points late. She had lost twice to 2 different Japanese wrestlers in the biggest matches over the last couple of years, obviously starting with the Olympic gold medal match in Tokyo, and then last year at the World Championships, she came up just short, but tonight was her night.